буюрса биздин жаштарыбыз азыркы учурда бир эми окуп аткан жигиттерибиз бар, жаңы университетти бүтүп аткандар бар. Мындай айтканда өзүнүн ордун табайын, ушул мамлекетиме кызмат кылайын, бирок кандай кызмат кылам деген мындай бир отуруп калган жигиттер бар да. Ушул университетти бүтүп аткан эми жашы 23-тө, 22-де ушул не кылып туура кызмат кылсам болот, кандай коомго пайдамды алып келсем болот деген адамдарга бир эки ооз сөз кандай насаат берсек болот? Эми бизде кыргызда айтылат го, ар бир кесип ардактуу депчи. Бизде бардык эле бизнесмен болуп кеткизи келет да. Азыр анан ушундай курстар дагы көбөйүп кетти. Мен миллионер кылам, триллионер кылам, мынча өрөм, тигинче өрөм, мындай кылам. Анан мындай болосуң, тигиндей болосуң депчи. Анан биз өзүбүзгө дагы ушундай баягы кыргызга туюлуп калса керек. Бардыгыбыз эле айылда өскөнбүз да, баягы айылда соттун үйү чоң болот. Же прокурордун үйү чоң болот. Анан биздин сознанияда, значит, баламды ушундай сот кылып окутуш керек депчи. Же болбосо баламды бир прокурор кылып окутуш керек деп баягы өзү каалабаган, өзүнүн табитине дагы, көңүлүнө дагы жакпаган бир профессияны тандап берип коет. Азыр канча дипломдор чаң басып жатат азырчы. Биринчи тандаганда кесипти туура тандаш керек да. Аллах Таала ар кимге ар кандай талант берген да. Мисалы азыр бир сантехникти чакырсаң деле азыр мисалы келет дагы тиягын карайт, биягын карайт. Азыр бир күндө мен кече чалсам айтат, бүгүн өчүрөт, 2 күндөн кийин келем депчи мисалычы. Келди ар жагын бер жагын карады 5000 сомдон мисалы. Сварщиктер деле, наркы берки деле ар кимге ар кандай жөндөм берет экен да. Мисалы Атабеков ырдайт, мен андай ырдай албайм. Ал мендей бизнесмен кыла албайт. Эми Аллах Таала ар кимге ар кандай ырызкы берет экен. Ошон үчүн мен айтам, кесипти тандоодо баягы жаңылышпаш керек да. Баягы туура жазып көрүш керек. Биз бизнес кыла турганда мисалы жазабыз да, мисалы 50 нерсени жазып туруп, мисалы анан кыскартабыз. Мисалы мону кыла албайт экен, мону кыла албайт экен. Момундай кыла ала турган нерсени карап туруп, анан ошонун үстүнөн иштейбиз да. Аракет кылабыз. Мисалы мынча акча кыладабайт этсек, мисалы пайдасын го көргөнгө дайынсың, бирок күйүп кеткенге дайынсың ошого мисалы. Ошону карап туруп анан кийин акырын ишти кыласың да. Мисалы Дубайда ушул рабочий мисалы кодекс боюнча, иш боюнча мисалы сиз азыр жакшы бир жумушка кире турган болсоңуз, жакшы зарплата менен жумуш бар. Мисалы бирок ал жака сиздин резюмеңиз керек обязательночы. Резюмеде сиз 3 жылдан ашык эме болсо, бир жерде туруктуу иштеген болсоңуз, сиз анда серьезный адамсыз да азырчы. Бизде азыр кесипте кандай кылган азыр мисалы 5 күн швейный цехта иштейт, жакпайт, нары туулган күнүнө кеткен, тиги наркыны кубалап жиберет, анан барып 5 күн тиги автомойкада иштейт, анан 10 күн барат тиги швейный цехта иштейт. Ошон үчүн анан баягы 2 тонн чөбүн эңсеген эттеги ачкадан өлтүрүп болуп, анан тияктан жок, бияктан жок, анан мамлекетти күнөөлөп баштайт. Мен жумуш болбой атат, тигинде болбой атат депчи. Андан да азыр эң коркунучтуусу, Россияда биз айтып атпайбыз, мигранттарыбыз бизге экономикага мынча миллиард алып келип атат, тигиндей болуп атат. Бул жакшы. Бирок андан дагы чоң проблема бүгүнкү күндө Кыргызстанга өзүңүз байкасаңыз керек, Бангладештен канча адам кирип келатат, Индиядан канча адам кирип келатат, Пакистандан канча адам кирип келатат. Аллага шүгүр, алардын да өзүнүн рызкысы бар. Маселе кызганбайбыз. Бул жерде биз биринчи өзүңө мындай. Исламда дагы биринчи өзүң тууганыңа каралат, кошунан анан кара. Биздин дагы максат айтып атабыз, өзүбүздүн кыргыздар иштесин. Азыр мисалы 50 миңдик, 60 миң, 70 миңдик жумуштарга азыр мисалы күнүнө 2000 сом таба турган жумуштардын баары бангалдар жүрөт. Бүттүк индустар жүрөт. А сиз индустарды элестетип көрүңүз, азыр канча 1,5 миллиард индус бар. Бул ишөө многу келип аткан калдыктары, булар окубагандар, сабатсыздар да булар. Только доставка менен, мындай менен кыла тургандар да. Эртең кыргыз, Россиядагы кыргыз же нар жакта иштебеген кыргызчы азыр 50 миң сомду чанып иштеп атат го. Эртең бул 500 сомдук жумуш табылбай калат да. Анткени дүйнө жүзүн боюнча эң рабочий силаны, эң арзанды Катардагы мисалы чемпионат мира стадион өткөнүн бардыгын бангалдар менен индустар куруп койгон да. Дубайда эң арзан жумуштарга, доставкаларга бардыгы ушул иштейт да. Азыр тоюз бир дагы 3-4 жылдан кийин ушундай коопсуздук бар, кыргызга жумуш калбай калат, кыргыз ачкадан нанга акча таппай калат да. Эми окугандар кетти. Ошон үчүн мен ойлойм, туруктуу бир неме болуш керек да. Муну айтсаң эми акыйкат ачуу болот, жута билиш керек, жаман көрөт да, мындай болуп атат, тигинде 50 миң сом мисалы мен ойлойм, сен өзүң кандай болду? Мен убагында өзүм тачка түрүп деле иштегем да. Где надо было свое, что ачка калбаш үчүн работали. Башка эмне айлаң барбы мисалы 150 миң сомдук иштегенге сен акылың жетеби мисалы? Сен тажрыйбаң жетеби? Жетпесе, конечно, сен 50 миңдик жумушка иштейсиң да. Анан акырын иштесең, официант болсоң, анан менеджер болсоң, анан ресторанды башкарып, анан дальше кетесиң да. Туруктуулук жок, эчтеке жок. Азыр булар кирип аткан аябай коркунучтуу, коопсуз да. Доставкада ушулар, таксистте ушулар, швейный цехте ушулар. Буларда той деген болбойт экен, туулган күн деген болбойт экен, куда тозуу, кыз узат деген болбойт экен. Өзүнүн убагында кичике тамак аш берип коесуң, көп деле расход болбойт. Андан да коркунучтуу, Кыргызстанда акчанын баардыгын булар чыгарып кетип атат да.
Билсеңиз бул эмнеден проблема? Азыр дагы Индияда мисалы дүйнө жүзүнүн боюнча Fortune 500 деген бар. Бул ушу дүйнө жүзүндөгү Tesla, башка ушул Google дагы кымбат Чоң компаниялар. компаниялардын баардыгы ошо 500 Fortune 500тон ошонун бириден 185-ине чейин обслуживаниясы Индияда да. То есть Индияда 5 миллион айтишник бар экен да. Дагы канча 250 миллион англис тилде свободно сүйлөгөндөр бар экен да. Эртең эми Кыргызстанда Кудай буйрса заводдор ачылып калса, чоң-чоң специалисттер ачылып калса, кайда эле ушулар келет да мисалчы. Чоң-чоң жумуштарда ушулар отуруп калат да. Ошон үчүн бизде айтыш керек болуп атамбы, окуш керекпиз да бизчи. Кайтабы сен ушту компьютерный грамотность Excel'ден бирдекени эме кылып, 1С программадан мындай болсо, мен мисалы бир дагы эми бир дагы мындай грамотный бир жаш кыргыздын кызын же мындай баласын бухгалтерлердин мисалы биздин аудиторлор, биздин чоң бухгалтерлер 5000 3000 доллардан алгандар бүттүгү мисалычы. Башка нациядан да мисалычы. Мен көрө элекмин мисалы. Чоң жумушта иштегендер биздикилерне айдап кел, байлап кел, официант болуп кел, шлагбаунду ачып кел, жабып кел, мындай кыл, тигиндей кыл, ошондой жумуштарда да. Бул келип неден келет? Окугандан келип эле чыгат да. Ошон үчүн мен ойлойм, обязательно азыр да болсо кеч эмес. Окуп туруп мисалы Дубайга барса деле 5000 доллардан, 10 000 доллардан зарплата алгандар бар да. Бирок ошого окуш керек да, окуй атпайбы? Анан окубасаң, конечно, анан кийин шлагбаун ачып жабып иштейсиң. Эми бул деле адал, мен жок дебейм, жаман дебейм. Бирок еще больше хочется, чтобы сен что больше зарабатывал, больше акча табыш керек болсо, анда сен аракет кыл, окуш керек да. Бир эле жолу бар ошол. Окуш керек азырчы. Тиги Америкада делечи, среднестатистический американец где-то бир 70 000 доллар годовой айлык алат экен да. А индустар среднестатистический 110 баштайт. Элестеңиз, анан мисалы үчүн мындай экен, Amazon'да мисалы үчүн канча деген адамдарды жылына кыскартат. Жылына канча деген 1000 100 000 деген адамдарды сокращение кылат да. Анан ал жака бир американецти койсо, мисалы үчүн доставка келет, чоң трактор менен алып келет. Анан ошол складтардан алып келет да, ошо склад ача турган, тейлей турган бир адам койсо, ага бир 5-6 000 доллар айлык бериш керек экен, мисалы үчүн. Ал жака специальный колл-центр коюп койгон, барат, сразу мен келдим деп доставканы алып келдим деп чалат. Тияктан бир Индиядан бирөө жооп берет. Анын айлыгы 400 доллар, ал бактылуу, бул бактылуу. Иш берген адам бактылуу, иштеп аткан адам бактылуу. Ал аңчы сүйлөйт. Ал чат ошол жактан ага управление берип койгон, ал деген складты ачат, камера менен көрөт, кабыл алат, короче, выпискасын чыгарып берет. Болду эми, ушундай да мындайча айткандачы. Ошого эми сиз айткандай илим, билим, тил, маданият, дин бүт жактан өнүгүшүбүз керек буюрса.